بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Сира сабағымыздан Нурул Ойун китебинен сабағымызды оқуын улантабыз. Бүгінгі сабақ зикру мавалихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың наулалары туралы бөлім мындайша айтқанда бап деп айтылып жатады. Бұл орындағы Мауладан мақсат Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың азат қылған құлдары болып саналады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың қол астында құл болып, кейін азат қылынып, кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қызмат қылған қызматшылары назарда тұтылады. Жана ошондай эле чорулары да. Мына ошондуктан мавалихи минар риджал ва мавалихи минан ниса деп айтылып жатады. Еркектерден жана аялдардан болгон маулалары деп айтылып жатады. Ошондуктан бул бапта, бул бөлүмдө кулдар жана чорулары тууралуу баяндалат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Кулдар болсун, чорулар болсун, жана башка сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызматына дайыма ашыгышкан. Алгач кул болуп, кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азат кылгандан кийин, кулдуктан бошоткондон кийин кызмат кылган сахабалардан биринчиси бул Заид ибн Хариса болот экен. Заид ибн Хариса ва а'тaqahu саллаллаху алейхи вассалам. Заид ибн Хариса бұл кишини Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат қылған. Ва ибнуху Усама ибн Заид ва Таубан ибн Будждудин. Жана баласы Усама ибн Заид болот. Заид ибн Харисаның баласы Усама ибн Заид болот. Аталары да Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн. Аталарында Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн сахабалардан болгон. Жана Усама ибн Заидти да Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн. Кийинкиси Таубан ибн Удждуд, кийинки мауласы Абу Кабша Сулайм шахида Бадран. Абу Кабша бул киши да Бадр казатына катышкан. Ва а'тaqahu саллаллаху алейхи вассалам ва туффия яума устухлифа Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху. Бұл кишини дагы, Абу Кабшаны дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат кылган. Жана бұл киши Умар ибн ал-Хаттаб халифа болгон учурда аламдан өткөн. Ва Анаса ва а'тaqahu дагы маулаларынан бири Анаса аттуу мауласы болгон саллаллаху алейхи вассаламдын, аны да азат кылган. Кийинки мауласы Шукран васмуху Салих. Шукран аттуу мауласы болгон, анын аты Салих болгон. Кил варисаху мин абихи. Кебир риваяттарга көрө мына ушул Шукран атасынан мурас калган дейилет Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кебир риваяттарга көрө. Ва кил иштараху мин Абдуррахман ибн Ауф ва а'тaqahu. Кебир риваяттарга көрө болсо Абдуррахман ибн Ауфтан сатып алып кийин азат кылган дейилет Шукранды. Жана кийинки мауласы Рабах Нубийюн. Ва а'тaqahu саллаллаху алейхи вассалам. Нубиялык Рабах аттуу мауласы болгон. Бул кишини да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат кылган. Жана дагы Ва Ясар Нубийюн ва каталаху ал-Уранийюн. Нубиялык Ясар аттуу мауласы болгон. Уранилер өлтүргөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мауласы мына ушул болот. Төөлөрдү, мунун окуясы төмөнкүдөй. Төөлөрдү Мадинанын бир четине оттотууга алып чыккан убакытта Урайиндер Мадинага келип, Уранийундар Мадинага келип, бирок алар Мадинанын абасы аларга жакпагандан улам, анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар ооруп калган кезде, ошол иштер ишип ооруп калган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды төө багылган жерге чыгып, төөнүн зарасы менен сүтүн аралаштырып ичкиле деп айтат.
ураниумдар барып төөнүн сийдиги менен сүтүн аралаштырып ичишип айыгып кетишет. Анан жакшылыкка нанкөрлүк кылышып, чабандарды өлтүрүп, төөлөрдү алып качышат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабар келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды тутуп келүүгө буйруп, сахабалар барып тутуп келишкенде аларды төмөнкүдөй жазалап, көздөрү ысык темир менен басылып, көздөрү оюп алынат. Көздөрүнө ысык темир басылып, көздөрү оюп алынат. Кийин ысык таштак жерге таштап коюлат. Алар чаңкап суусаган убакытта суу суралса, суу берилбей, анан чаңкап өлүшөт. Кылмыштарына жараша азапталышат. Ошол колу буттары кесилип, көздөрү оюлуп, бир таштак, бир ысык жерге таштап коюлат. Чаңкап суу сурашкан убакытта аларга суу берилбей, ошентип алар кылмыштарына жараша азапталып өлүшөт. Абу Рафи Аслам вахабаху лаху ал-Аббас. Кийинки мауласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Рафиул Аслам бул кишини Аббас хиба кылып берген болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Фа'атaqahu hina bashsharahu bi islamil Abbas. Аббасты исламды кабыл алганы тууралуу куш кабары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткиришкенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Рафини азат кылып жиберет. Сүйүнчү катары азат кылып жиберет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва завважаху Салма маулатан лаху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чорусу Салманы никелеп берет Абу Рафиге. Фаваладат лаху Убайдулла катабали алейхи. Убайдулла деген бала төрөп берген. Бул киши Убайдулла Али радыйаллаху анхуга катиб, жазуучусу болуп иштеген. Дагы бир маулалардан бири ва Абу Муайхиба ва атaqahu ва фадалату мата биш-Шам. Жана кийинки мауласы Абу Хайхиба аны азат кылган. Жана Фудал аттуу мауласы болгон, бул киши Шамда өлгөн. Буларды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат кылган. Рафи маула Саид ибн ал-Ас ва атaqahu. Рафи аттуу мауласы болгон, аны да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат кылган. Ва Мид'ам ва хабах лаху Рифа'ат ал-Джузами. Муд'им аттуу мауласы болгон, Рифа'ат ал-Джузами хиба кылган. Кутила би Вадил Кура. Вадил Кура деген жерде өлтүрүлгөн. Ва Каркира Нубийюн. Нубияны Каркира деген дагы мауласы болгон. Ахдаху лаху Хавзату ибн Али ва атaqahu. Хавза ибн Али хадия кылган, белек кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны да азат кылган. Ва Зайд жадду Билал ибн Ясар. Зайд аттуу мауласы болгон, ва Убайд ва Тахман, жана Убайд аттуу мауласы болгон, Тахман аттуу мауласы болгон. Ва Маъбурул Кибти мин хадиятил Муқавқис. Маъбурул Кибти аттуу мауласы болгон, аны Муқавқис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга хадия кылып берген. Ва Вақид ва Абу Вақид ва Хишам ва Абу Дамра мин ал-Фай ва атaqahu. Олжолордун арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үлүшүнө түшкөн Дамра болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Дамраны дагы азат кылган. Ва Хунейн, жана Хунейн аттуу мауласы болгон, ва Абу Ашиб ва исмуху Ахмар, жана Абу Ашиб Ахмар аттуу мауласы болгон, ва Абу Убайд ва Сафина. Сафина да бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мауласы болот. Ва кана ли умми Саламата фа'тaqahu. Жана Умму Салама энебиздин кулу болгон, жана Сафинаны да азат кылган. Ва шаратат алейхи ан яхтума ан-набiyya саллаллаху алейхи вассалам хаятуху. Умму Салама энебиз кулу Сафинаны азат кылып, бирок бир шарт менен тирүү экенсин, пайгамбарга кызмат кыласың деп айтат. Фақала лау лам таштарти алайя ма фарақтуху. Ошондо Сафина айтат, шарт коюн койбоң, мен пайгамбардан ажырабаймын деп айтат. Ва кан исмуху Рабахан. Сафинанын өзү исми Рабах болгон. Ва кила Михран, жана Михран деп аталган
Сафина бұл кеме дегені, кейбір риwаяттарда михран, сафинаны михран деп те аталған екен. Сафина бұл кеме дегені, бұл ат менен аталып қалусы сапарда көп болып, жүк ташу қызматын көбірек арқалаған. Ва Абу Хинд ва атақаху саллаллаху алейхи вассалам, дағы бір маулаларынан дағы бірі Абу Хинд болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кішіні да азат қылған. Ва анжашатул хади, анжашал хади деген мауласы болған, сапарда төөлөрдү тез жүрүүсү үчүн үнүн чыгарып тезирээк жүрдүргөн экен. Үнү аябай ширин болгон деп айтышат анжашанын. Ва Абу Лубаба ва атақаху, кийинки мауласы Абу Лубаба, аны да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азат кылган. Ва кад адду аксара мин залика радияллаху анхум, мындан да көбүрөөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маулаларын айтышкан алымдар Азыр автор рахимахулла Сейдин Нас китебинде мына ушуларды гана баяндады. Андан кийинкиси мавалихи минан ниса, аялдардан болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маулалары, азат кылган чорлары. Ва Салма умму Рафи, жана мауласы Салма умму Рафи, ва бараката хадинатаху ва варисаха мин абихи, жана мауласы Барака, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кароочусу. Бұл аялды атасына мурас катар алган. Ва Мария, жана Мария, ва Райхана субият мин бани Курайза. Райхана бұл аял Курайзадан туткун болуп түшкөн. Ва Маймуна бинту Саад, Маймуна бинти Саад, ва Хадра ва Радва радияллаху анхунна, жана Хадра, жана Ридва, же Радва деп токса болот, Ридва деп токса боло берет. Алардан Аллах разы болсун. Мына ушул аялдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан азат кылган чорлары. Кийинки бөлүм ва хадамухул ахрар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга азат боло туруп кызмат кылган сахабалар. Жогоруда кул болуп туруп, кийин азат болгондон кийин, кулдуктан бошогондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылган сахабалар тууралуу айтылып өтүлүндү. Эми бул бөлүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга азат боло туруп, кул эмес, азат боло туруп кызмат кылган сахабалар тууралуу баяндалат. Анас ибн Малик барыбызга белгилүү болгондой эле, Хинд ва Асма ибн Хариса ва Рабия ибн Кааб ал-Асламиюн ва Абдулла ибн Мас'уд, Уқбата ибн Амир ва Билал ва Саад ва Зу Михмар ибн Ахи ан-Najаши ва Бакейру ابن شداخ الليثي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم. Hind жана Асма деп айтылып жатат. Харисанын эки уулу Hind, Анас ибн Малик, Hind жана Асма деп айтылып жатат. Харисанын эки уулу Hind жана Асма. Hind ошол убакытта аялдардын ысмы болгон, жана уул балдарга да койла берген. Хиндти арабтар мына ушул ысымды балдарына, уул балдарына да, кыз балдарына кое берген. Бул орунда Хинд жана Асма, булар Харисанын балдары экен. Хинд жана Асма эркектерге да койла бере турган ат болгон. Хинд жана Асма деген аттар эркектерге да, аялдарга да койла берген. Мына ушул айтылган сахабалар өздөрү азат боло туруп, өздөрүнүн ыктыяры менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылышкан. Бул сахабалар пайгамбарга кызмат кылгандыктары себебинен бир акы алышкан эмес, балким өздөрүнүн ыктыяры менен кызмат кылышкан. Бул сахабалардын кызматы да өзгөчө болгон. Мисалы Уқбата ибн Амир радияллаху анхунун негизги кызматы сапарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төөсүнүн тизгинин кармап жүргөн, жетелеп жүргөн. Төөсүнүн тизгинин кармап, төөнү жетелеп жүргөн деп айтылат. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жумуштарын өтүрүп жүргөн сахаба болгон, кызматчысы болгон. Бир нерсени алып келүү же алып барып берүү боло турган болсо, бул кызматты Анас ибн Малик аркалаган. Жана Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху Абу Дарда сыпаттагандай, бул имам Бухариде келет, бул хадис: "Алейса фикум сахибун на'алайн ва тухур вал висат", силердин араңарда эки тапчка, жана дарат суусу, жана жастык ээси жокпу деп айтат. Бул дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма бут кийимин четсе, бут кийимин көтөрүп дарат суусун
жана жастыгын дайыма көтөрүп жүргөн экен Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. Дагы бир сахаба Раби ибн Кааб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дарат алган кезде суу куюп берип турган сахабалардан Раби ибн Кааб. Мунун окуясы имам Муслимде келет. Раби ибн Кааб Аслами айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге түнөп калат элем. Кызмат кылуу максаты менен түнөп калат элем. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дарат суусун жана башка керектүү нерселерин алып келүү үчүн келген элем. Ал киши мага сура деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Раби ибн Кааб кызмат кылганы себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага эмне сурайсың деп айтты. Ошондо Раби ибн Кааб бейиште сиз менен бирге болсом деп айтты. Бул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүн, адеп ахлагын көрүп сиз менен бейиште бирге болсом деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындан башка нерсе каалабайсыңбы деп айтты. Раби ибн Кааб мен мына ушул нерсени сураймын деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андай болсо көп сажда кылып мага жардамдашкын деп айтты. Мен бул нерсени Аллахтан сураймын, бирок сен да себебин кылып сажданы көп кылгын, мындайча айтканда көп намаз окугун деп көп намаз окууга буйрган экен. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылды. Мадинага келген кезде апасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматына тапшырат. Анас радиаллаху анху 10 жыл кызмат кылдым дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Имам Бухарида хадис келет. Хадисте Анас радиаллаху анху пайгамбарга 10 жыл кызмат кылдым, бир жолу мага уф деп айткан эмес. Эмне үчүн мындай кылдың? Мындай кылсаң болбойт беле деп айткан эмес экен. Саллаллаху алейхи вассалам. Азыркы кезде кээ бир адамдар кызматчысына кулдай мамиле кылат. Кала берсе иштетип туруп акчасын бербей коет. Мындай адамдардын акысын Аллах Таала кыямат күнү алып берет. Хадисте келет, 3 адамдын тарабын ала турган мен боломун дейт Аллах Таала. Алардын бири акысын бербеген киши деп айтылган. Аллах Таала кимдир бирөөнүн акысын бербей койгон болсо, акысын ала албаган адамдын тарабын Аллах Таала кыямат күнү алат. Анын тарабында болот. Кээ бирлер мансабынан, байлыгынан пайдаланып бербей коет бирөөнүн акысын. Акысын ала албай калган адамдын тарабында Аллах Таала турат. Мындан коркуш керек. Кайда барсаң бар, колуңдан эч нерсе келбейт деп айдап жиберет. Булардын акысы кыямат күнү сөзсүз орундалат. Аллаху алам бис-саваб.